Анан илгеричи тамашалап отуруп да ысык анан суук деген оор бар болчу деп туурабы. Эки эле оор бар болчу экен. Анан биз бул нерсени өткөндөн кийин эмнесе бир нерсе айтса, кирине кириптир деп койчу да, болду, сөз бүттү. Кирине кириптир. Кирине кириптир. Анан бирөө келет да, колуна алып бирөө кагазын алып, нанын алып, сук-суктап коеюн деп анан деп ай оор болуп кетти. Бул баягы өтүп калды, анан карасам көзү чак чайып ачып эле жыргап эле калгансың да. Мунун баардыгы тең бар. Ошондон айыгып калганбыз биз кыргыздарчы. Азыр барсаң, мен вирус бар экен сенде, дагы бирдемке бар экен. Ушунда отурган карасам, мээңде опукул таап чыгат да. Башынан кесип салат, супаны ачат, кесет, бирок супан эчтеке жок болуп калат кебирде. Ошентип ушундай нерселер аябай көбөйгөн. Бирок мунун айыгуунун жолу бар. Мындан кутулса болот. Муну менен жашаса да болот. Түшүнсөң ушуну? Кээ бирler коркуп эле, ушундай эле кээ бирler молдонун жаман көрөт го. Барбайм ошого. Турбан өзүң бар деп. Араңарда бар ушундай кээ бирлер ушинтип келдиңер азыр. Сиздер ушинтип келдиңер, ушинтип келдиңер. Кадимгидей келдиңер, келбей келдиңер. Силер аялыңар зордоп алып келди. Кээ бирлер алдап алып келди, жүр менен барып койчу депчи. Жок, сен ошондой мына ушинтип тоңмоюндук кылып ишенбей качып жүрөсүңбү? Сен тегерекче сен билбейсиң, өзүңдү ойлоп атасың. Мен жакшы кимди ойлоп атасың. Сен өзүң жакшымын деп ойлоп атасың. Бирок жаныңдагы адамдардан сен билет алат, сен өзгөрүп калганыңдычы. Билет алат, сен өзгөрүп калган келсең, мурун мындай эмес болчусуң да. Анан эптеп алып келишти. Субханалла, эми сен айыгасың да каласың. Бүгүн ушинтип атканда эртең чуркап келесиң өзүң. Эми үчүн дегенде айыгууну өзүң сезесиң. Ошол себептен ушундай. Мына биринчиси көз тийдүү деп атам мен. Аябай көп түрү бар мунун. Мында бөлөбүз көз тийгенди. Жөн эле көз болбойт. Бир көз бар, адамдын көзү бар. Адамдын көзүндө бөлөбүз. Көк көз, кара көз, жанакындай көз, тигиндей ок көз, бок көз деп бөлө беребиз. Анан кийин экинчиси бул жин шайтандардын көздөрү. Жиндердин көзү тийгенде көз жинди окат. Акылдан тайып баштайт. Туруп байкаган болушуңар аябай көп мындай. Аябай абдан көп. Ошол себептен жанагындай соцсеттерге өзүңөрдүн сүрөттөрүңөрдү жөнөтпөгүлө, салбагыла, койбогула деген ушул. Анткени сен тамак жеп атам мен, кийим кийип атам мен, фит айдап жүрөм мен. Ушундай жалаң эле ушун нерсесин көрсөтүп эле, анан кийин эле бирөөнүн деле кебабынын түйүнө отуруп мен кебап жеп атам. Столдон ары көзү кетип калса кебабын алып келип жанына сүрөткө түшүп калат да, мен кебап жеп атам депчи. Болбосо акчасы жок, кебапка жетпейт. Бирок ошонун баардыгы ушинтип баягы эле тамаша иретинде болуп, бирок ушинтип сүрөттөрүн чыгарып, бактылуу болуп атканын тартып, сүрөткө жана машина жеп атканын тартып, көлдө салып жүргөнүн тартып, Дубайда салып гарантия берем субханалла. Эртең эс ала албай каласың, болду. Эс алгың да келбей калат. Ушундай нерсе. Ошо себептен жанагындай бир жалпылай түрдө көчөгөнү мен бир нерсени телефондон карап отуруп таптым. Көрүп калдым да. Карасам бир аял бар экен. Аял өзү эме экен, жанакындай эмеде иштейт экен. Жанакы эмеде койчу эле эме экен. Жана бирдемке бир момундай парапсихолог бирдемке деген барбы? Ошондой бул, ушундай бир нерсе. Анан баягы айтып атат да, аял киши дейт, чачын жаап туруш керек дейт. Мындай аял киши жанагындай жол салынып алыш керек. Анткени анын төбөсүнөн дейт да энергия берет дейт. Ошо энергиясын сактап алса, ал батыраак чарчайт деп ойлойм. Анан айтып атам, субханалла, бул эгерде туура түшүндүргөндө бул парыз. Кудай таала күнөө деп айткан. Ал эми шариятта болсо, ошол чач аркылуу адамга шайтандар кирет деп айтса, дагы окшошту дедим да. Башка жанагында адашкан эмелер эми айтып атат. Башыңарга аялдар жол салынгыла. Антпен энергияңар бар кетип калып, силер кыйналасыңар деп айтып атырчы. Муну болсо биздин динибиз эмес, Адам атаман Алла таала обону түшүргөндөн баштап, эң биринчи Алла таала буйрук кылгандан баштапчы, ошондон баштап аял киши дене мүчөсүн жабыш керек. Ошондон баштап дене мүчөсүн субханалла катыш керек. Эмне үчүн дегенде, ошол көз тиет деген сөздү айтканбыз биз. Кара дуа.
мистика, кара дуба десе баарыңар коркуп атасыңар азыр деп алып кетет. Азыр эркектердин баары мени кайненем окутуп койду дейт да. Эки аял барлар, экинчи аял, биринчи кетирип экинчисин алгандар да биринчи аялым окутуп койгон дейт да. 3 талгандар, үчүнчүсү жабат да, биринчи экөө окутуп атат да, биринчиде такыр сөз киргизип койот да, экинчиси, үчүнчүсү депчи. Ошондо аялдардын баары абысын окутуп койду дейт да. Чын айтам, ушундай болчу. Бүт баары ушундай эле риск. Боякта байкелер бар да, подозрением ушундай мен. Ушундай эле субханалла жок. Кара дуба деген бул чоң бир өзүнчө бир кара илим бул. Чоң бир кара илим. Жөнөкөй эле нерсе эмес бул, чоң бир кара илим бул. Кара илим дегенибиз бул жанагындай бир адамзаттын зыянына колдоно турган шайтандын бир жолу бул. Шайтан өзү адамдарга элде анды кантип бузуш керек экенин үйрөтөт. Алардын окуясы аябай терең. Бир күн айтып берем деп турам, мында каласа, кантип баягы ушул башталган дегеничи. Мунун тарыхы 7008 жыл мурун кетет ары көздөй. Миң жылдар кетет. Эгер окуй турган болсоңор, ошол убакта болуп аткан окуяны уга турган болсоңор, азыр өтө чоң бир согуш болуп атканын сезесиңер. Анан булар бүт бардыгы тең. Мен көз ачыкмын деген бар тең. Мен парапсихологмун деген бар. Мен жолун ачып берем деген бар. Мен төлгө тартып берем деген бардыгы тең. Булар шайтандын досу, ошолордун аскери болуп эсептелет. Ошон үчүн кээ бирлериңер көз ачтарга барып алгансыңар. Көз ачтарга барып, анан кийин ал жердеги болуп аткан нерсени баарын туура көрүп, кээ бирлериңер келдиңер. Алар айтты, бар сени чыгара албайт экен, мен чоң молдого бар деди. Анан чоң молдо деп бияка келип калдыңар кээ бирлериңер. Мен чоң деле молдо эмес, бирок чоң молдо болуп келдиңер. Ошентип ишенип келдиңер. Ошентип ишенип келгениңерде күнөө болот. Ошол көз ачык айтты, менде кара дуба бар экен, порча бар экен менде. Кээ бирлери айтат, мен орустарга бардым дейт. Эмнеге бардым оруска? Ошол барып айттым, бут порча деп айтты. Очень сильная деп ушундай. Анан айтам, субханалла, бул кара дуба деген нерсе, бул бардыгына эле боло бербейт. Мисалы ушул жерде тургандын бир 30%-ында болушу мүмкүн. И то кандай экен. Анан эми муну бөлөбүз. Кара дубанда. Бөлүп карайбыз. Кээ бирлер азыр түшүндүрүп берип атам, түшүнүп алла жакшылап. Силерге аманат бул мен айтып атканым. Азыр мына 4-5 күн жүрсө бар ушул жерде. Уже силерден готовый молдо болуп каласыңар. Эмне үчүн дегенде, ар бир адамды мынтип карап атып, сүйлөшүп атыпчы, сен эмне деди тиги, сен эмне деди деп атыпчы. Молдо болуп каласыңар. Кадимкидей молдо болуп каласыңар, субханалла. Ана мынтип карап туруп эле жана мында кара дуба бар экен деп каласыңар. Бияка келет, мага айтат го, точно ушундай ойлогом дейт го көп аялдын баары дейчи. Могу ушинтип калыптыр десең, аял ыйлайт, точно ушинтип эле ойлогом, баягы аял окутуп койгон депчи. Ошондой субханалла. Демек кара дубаны бөлөбүз, машалла. Бөлөбүз, аябай. Мен байкасаңар күлдүрүп сүйлөп атам, байкасаңарбы? Эмне үчүн? Анткени силер муну менен жашасаңар болот деген сөз. Бул приговор эмес. Бул адамды ушундай кылып коет. Эми сен колго алышың керек өзүңдү. Өзүң колго ал, эми ошого каршы тур. Биз мына айтканда силерге азыр монда бир стена коюп беребиз. Болду. Ошо стенаны субханалла алтын терезени ачып алчы, жолтконтпой. Ач. Аба жетпейди. Ошонун түбүнө туруп алчы ошону. Ачып койгула. Болду. Бутуңар туруп болуп кетсе, туруп алсаңар болот. Туруп турсаңар болот. Анан ушундай. Демек, муну менен жашаса болот бекен? Болот. Каршы тургула. Кант десе, эми бизге динибиз бар. Динде айткан нерселер менен тургула. Эгерде сен чыныгы таквачылык кылсаң, таква болсоң. Таква деген Кудайдан корккон, мындай чыныгы, тыква эмес да, таква. Туурабы? Кээ бир тыквачылык бар, таквачылык бар. Таквачылык бул дин менен болот. Тыквачылык болсо өз билемдик менен болот. Ошон үчүн субханалла кээ бирлериңер туура түшүнгүлө бул нерсени. Анан кара дубанын түрлөрү көп аябай. Ал айтат, мына суу менен жасалат экен. Суу менен. Ошо тамак аш бүтө ичире. Экинчиси, топурак менен болот экен. Бул жана өлүү топурак деп коебуз. Мүрзөйүн топурактарын өлүү топурак деп коет. От менен болот экен.
күйгүзүп жана аны 400 аба менен кылат экен. 4 стихияны колдонушат экен жер жүзүндө айланып аткан. Анткени себеп 4 немеде ушул 4-өйдө тең жин шайтандар кадимгидей өзлөрүнүн окуясы, өзлөрүнүн тартиби бар мында. Аны алар бөлүнөт. Бардык кара дуан бар тең жин шайтан менен болот. Алейхи лааналар менен болот. Ичиңерден аузу биллахи минеш шайтанир раджим айтып коюптурлар. Анан ушул 4-өө менен болот. Эми сыйкырларды бөлөбүз. Мисалга алса, аба менен өзүнчө болот. Топурак менен өзүнчө болот. Суу менен өзүнчө болот. От менен өзүнчө болот. Ана минтип карап турганда сенде мындай бар экен, бар кете бер. Мындай кыл деп атсам, кээ бирлерine түшүнбөй атса, эмне? Кээ бир сыйкырлар бар, уже действиясын берип атат. Кээ бирлер сыйкырлар бар, Кудай буйрса, аз калыптыр действиясына. Кээ бир сыйкырлар бар, субханалла, ата-энеңен ар жак бер жактан өтүп келген болот, эски болот. Аны карып калат, тиги уже. Анан үт болгонсу болсо, эң коркунучтуусу жаңгы кылынганы болот. Сен жаңгы вирус кирген сыяктуу болот. Анан эми мунун баарын тең карайбыз. Ырым сыйкырып экен, оору сыйкырып экен, бузу сыйкырып экен. Мисалы, бузу жөнүндө айтып берем азыр. Бузу десе кандай? Биринчи, эрди катынды бузу. Аялың сени сүйбөй калат. Күйөөң сени сүйбөй калат. Сүйүп аткансың болчу, укмуш жашап аткан болчусуң. Туруп эле үй бүлөң бузулуп калды. Түшүнбөй калдың өзүң. Эмне болуп кетти окуй. Эмне мен кетти? Түшүнбөй, курсак ток, кийим бүт нерсе бар, бала акыра бар. Аялың жок, туп эле кетем деп атат да. Сен менен жашабайм. Күнүгө үйүнө ызычы башталды. Үйүңө киргиң келбей калат да. Эми субханалла сонун жашап атканга, сонун болчу бар. Күйөөң эле субханалла көчөгө качып калды. Андан кийинкиси бир тууганды бузуу. Бир тууган менен бир тууганды ортосун бузуу, кара дуасы бар. Бир тууганың сонун болчу, сага жардам берип аткан, сени ага жардам берип. Бирок эмнегедир сенин тууганың сени жаман көрүп калды. Сен аны жаман көрө баштадың. Ата-энени баладан бузуу, баланы ата-энеден бузуу бар. Дос менен досту бузуу сыйкыры бар. Кошуна менен бузуу сыйкыры. Бизнес партнерың менен бузуу сыйкырлары бар. Өгөң сонун иштешип аткансың, бар сонун болчу. Бүгүн өлдү бардыгы тең. Эмнегедир туруп эле сага ишенич жоголду. Эмнегедир сага бир жакшы мамиле кылсы келбей калды, бүттү, жашоо талканып кетти. Бузунун түрү көп. Сихр хуб, сүйдүрүү. Бул азыр аябай катуу өнүккөн сыйкыр бул кара дуанга. Сүйдүрүп алыш. Көрүп атабыз, субханалла, 25-теги бала эле 50-деги аялды алам деп жүрөт. Таң каласың, сага эмне болду? Көзүңдү аччы десең деле, жок, уста сүйүп калдым. Без него не могу. Эмне анысы болду? Аны ата-энеси сүйрөп келип алган, болбой калды, что-то свадьба кылам деп атат дейт го. Макулдан окуп көрсөң, субхан баягы калчыдап жыгылып, өкүр бакыр ыйлап баштайт. Анан кийин айтат, ошол баягы 50-деги катын эмне кылган? Окталган. Ансыз жашай албайт. Ошол менен көр. Анан 3-4 күндөн кийин баштап көргүсү келбей калат. Апа деп калат, апа. Күмөндөр айткан бар, айланан коем. Катынап бере, кыз ыйлап берейин сага деген дейт. Эми ошондой нерсе субхан жашоодо ошондой нерсе болот экен туугандар. Ошондой эле субханалла көп вакыттарда эркектердики да ошондой болот. Эркектики да ошондой болот. Көп аялдыкы да ошондой болот. Мисалы алса, азыр интернеттен мисалы көп көрдүм, мисалы баягын айтып койду ат эле, ушуну унутуп калыптыр мына. Телефон аркылуу күйөөсү Россияда иштеп жүрөт. Европада иштеп жүрөт. Күйөөсү жок. Анан кийин ошол нерседе келет. Үйүнө келсе эле субханалла аялы өңү өзгөрүп башкача болуп калган. Эмне? Тигине эчтеке, тигине мындай. Мен сенен жашагым келбейт, тигине мындай. Эмне мынтасың? Кой болот. 1 ай жашап баштайт. 1 айдан кийин эле баягы аял эмнеdir башкача болот. Ана эркектен эркек да силешке калат. Акырын өтсө, некен субханалла башка эркек менен жүрүп алган болот. Бул нерсе аябай көбөйгөн. Башка эркек менен кадимгидей эле жүрүп алат. Анан кийин ызычуу, 3 бала бар, 2 бала бар.
Эркек байкуш нерсе бул акыл менен ойлонот. Анан ошондо дагы эркек киши ошо кармап алып да айтып атат да, устаз, мен 2 кызымды, 2 баламды эмне кыларын билбей атам. Бул аялды эмне кылайын? Талак берейин десем 2 балам эмне болот? Айтчы мага, совет айтчы дейт. Шариат боюнча анын маселеси бөлөк. Аябай катуу жаза берилет ага. Азыркы мезгилде канча жаза берем мен бийлигим жок. Өзүң чеч дегенден башка эчтеке кылбай калдык. Аябай көп ушул нерсе. Пайгамбар мен көчө зына жөнүндө окуп атып, эмеде айттым да, зынанын эң жаманы. Күйөөлөрү алыс сапарга Алла жолуна чыгып кеткенде, бир өзүнүн ишин аткарып, үй бүлө адал жолдон багам деп чыгып кеткенден кийин досунун ошол досунун аялы менен зына кылыш экен. Бул эң чоң зынанын эң жаманы ушул экен. Ойноштуктун эң жаманы ушул экен. Кошунанын кошуна менен ойноштук кылышы, ошо досунун аялы менен ойноштук кылышы. Бул эң жаман оору. Бул эң жаман күнөө. Көп эркектер ушундай кылып атыптыр азыр. Күйөөсү алыста. Ошо сени шариат боюнча субханалла айтып атабыз, аялдарды өзүнчө жибербегиле, бир жака жумуш иштегенге. Ошол эмесде аялыңдын махрамы жок, үйдүн ичинде жанагындай бир карай турган кишиң жок болуп туруп, алыс сапарга 6 ай кетип калба. 6 ай 10 ай кетип атасың, аялыңды кошалы кет. Анткени себеп субханалла нәпс деген бар. Каалоо деген бар. Бул каталар дүйнөсү. Адамдар азыр ушинтип аябай көп. Абдан көп. Субханалла, абдан көп. Ошо себептен турган бул күнөө болот. Эми айтайын дегеним, кээ бирлери ушинтип жанакындай бир конфет бере коюп, аялдарды мындай жанагындай бир атайын барат, окутуп келет. Конфет берет, болду. Конфет берген бүт баягы жейт. Ошо менен баягы аял күйөөсүнөн ажырап, жанагындай кылат. Ушунун баардыгы бар. Ушун нерсе күнүгө токтолуп атабыз. Мен ладно. Үчүнчүсү болсо, бул адамга субхан жин кирип кетпептир дейбиз. Жиндерди алам аябай чоң туган. Муну айтып отурсам көп. Мен кара дуа жөнүндө айтып келдим. Ошонун кара дуанын 90% жин шайтан менен болот. Жин шайтан менен болот. Кээ бирлер айтат, бул жерде отурганда, жөнүндө отуруп аткан, бул жер чоң бир согуш болот бул жерде. Азыр укмуш катуу согуш болот. Кээ бир биздин көз көргөн жок. Бирок эмне экен, акылыбыз туйуп турат. Ушундай нерсе. Биздин ыйманыбыз ушу апарат, ишенимге апарат. Жин шайтандар бар. Муну жок дей албайсың, анткени Алла Кур'анда айтып атат. Халактыл джинна вал инса илля ли'абуд. Халактыл джинна, биз жинди жараттык дейт. Алла айтып, Алла өзү айтып атат. Мен жараттым, алар бар. Алла өзү айтат, силер аларды көрбөйсүңөр. Силерди алар көрүп турат дейт. Ушундай экен да. Анан булар киреби, кирбейби деген көп маселелер бар. Бул бар экенин, кире тургандыгын, ошончо адамдарга зыян бере турган, сырттан иштен бере тургандыгын айтабыз. Бирок баарына эле кире бербейт. Кээ бирлер 3 сутка уктабай калат. Жинди сыяктуу калат. Жин кирди деп келишет. Жок, аны уктатыш керек. Кээ бирлер аерде урушат, стресс болушат, мээси айнып калат. Ошондой эле кээ бирлер көп окуп коет түн ичинде. Ошон үчүн куптан ошол замат бар укта деген ушул да. Эмне үчүн дегени, куптандан кийин окуган китеп, алынган илим, сүйлөшкөн сөз бүт баары тең эмне экен? Бекер. Алардын баары тең зыян. Кереги жок нерсе. Куптан ошол замат бар укта. Эң жакшы практика дүйнөсү боюнча. Бул эрте жатып, эрте туруу. Ким дайым ийгиликке жеткизе келсе, негизинде биринчи ушуну кылыш керек. Эрте жатып, эрте туруш керек. Биз болсо, биздики түн ичинде жашоо башталат. Түн ичинде жашоо башталат. Ошол түнкү жашоодо анан шайтандар анан сени мени колдонот анан. Түнкү жашоодо береке жок. Түнкү иште да береке жок. Жок. Эч ким мишайт бербейт десең эле, субханалла, мишайт бере турган бирөө бар. Ал жүрөт. Качан чарчаар экен депчи. Ошондой нерсе. Ошентип субханалла керек. Бирок баардыгын эле эмнеге кирип, баардыгын өзү чыгыла бербейт. Биз ушул жерде тургандын бир 20-30-ыңыздарда бар ошол эки. Болду, калганында. Бирок анын сырттан, иштен таасир бергени бар. Мындан да коркуштун кереги жок. Буга дагы жол бар, жанакындай айтайын деген. Динибиз бар. Кимде ким эртең менен кечки зикирлерин кылса, 5 мал намазын бекем болсо,
ошол эле орозосуна бекем болсо, кылган иштерине бекем болсо, диний амалдарына бекем болсо, мындан кутулса болот. Өзүң эле чыгарып койсоң болот. Рукуячынын кереги жок сага. Таквачылык зарыл. Таквачылык деп мындай болот. Арамдан тартыныш керек. Күмөнлүү нерселерди жебегиле. Таква адамдардын эң биринчи белгиси, булар Кудай Тааланын алдында арам эмне экенин коркот, арам жеп алыштан, анан күмөндүү нерседен тартынышат. Экинчиси, Кудай менен болгон мамиледе дайыма бекем болушат. Ошол мезгилде мындай өз алдынча дагы нафил деп коебуз. Ыктыярдуу түрдө ар мындай намаздарды окушат. Түштө окуйт, түштөн кийин окуйт, балки түн ичинде туруп алып окуйт, жатарда окуйт, нафил намаз окуй берет. Таква адамдар ушундай болот. Дайым такай, керексиз сөздөрдөн алыс болот дагы, алыс болуп. Керексиз сөздөрдөн алыс болуп туруп, дайыма керектүү гана нерсе менен арек болот. Тилдери дайыма Алла менен өкмө менен зикирде. Дайыма адал эмгек кылат. Мына булар таква адамдар. Эгер ушу таквачылык кыла турган болсоң, көзүңдү, тилиңди эки санын ортосунда тыя алсаң, тыйып жүрсөң, шайтан сага жолобойт. Эгер бар болсо сенден тажап чыгып кетет. Көзүңдү ылдый кыл, бирөөгө кызыкпа. Анан кичине нерсе, субханалла, кичине нерсе, 3 күндө дабатка чыгып алсың. Айына. Үйрөнө бересиң, таквачылык үйрөнө бересиң. Ошондой. Алымдардын көз карашында, эгерде бир адамга жин кирсе кандай кылат десе, аны айтат субхан, ошо 1,5 миң оору бар экен. 1,5 миң ооруга чейин алып келет экен ушул нерсе. Төртүнчүсү издеп атканыбыз бул хасат. Көрө албастык жана айтып аткандай. Бул көрө албастык да өзүнчө бир оору. Ошонун көпчүлүгү ошон үчүн шунтирование кылып атасыңар. Жакшы клапандарга иштебей атат. Стенокардия, тахтокардия болуп атасыңар. Давлениеңер көтөрүлүп түшүп атат. Түшүнүксүз болуп атат. Инсульт болуп атасың, инфаркт болуп атасың. Бул ушундай нерсе. Ич көбөп кетип атат. Боор оорусу менен ооруп атат. Аба жетпей атат. Дем жетпей атат, субханалла. Ушу жериңе бир нерсе катып туруп алды, ары кетпейт, бери кетпейт, ушу жериңе турап. Кыжалатсың. Мындай денең ысып кетип атат. Мындан бери былчылдап эле тердеп атасың. Былчылдап эле тер баскан сени. Эмне кыларыңды билбей атасың. Ыйлабейин дейсиң, ыйлай албайсың. Кыйкырып, кыйкырып, думуп турасың. Как будто сен бир муунтуп тургандай. Бул бардыктан ошо сени хасат болуп, сени субханалла ушундай бир жашооңдо бир көрө албастык болгонун белгиси экен. Ошондо хаситтер, көрө албастар. Алар ушундайлар. Алар сени мына жүрөгү менен жаман көрбөсө. Кээ бирлер сонун жумуштасыңар, ишиң болуп эле атат, бирок ошол ишиңди көргүң келбей атат. Чарчап атасың дайыма. Дайыма чарчап атасың. Билбейсиң, сон күчтүүсүң, чарчап атасың. Бир адам менен сүйлөшсөң эле жыгыла баштайсың. Чарчап эле жыгыла, эч ким менен сүйлөшкөнгө келбейт. Мына ушунун баардыгы тең, мына ушу белгилер экен, көрдүңөрбү? Баарыңар өзүңөрдүн таап алдыңар болуш керек деп ойлойм, бул жерде азыр мен сүйлөп атканда, ким эмне экенин билдиңер уже. Кимде эмне бар экенин билдиңер. Субханалла, ошонун себебинен Суранжы Шуреки бияка келгенде мына ушу 4 эле нерсени карайбыз дагы, эгер 4төөнүн бирөөсү болсо эле эртең кел көтөбүзбүз. Эртең кел дегени сен субханалла сен айгышың керек деп. Демек, эртең кел десек, сен айгасың деген сөз Кудайым буйрса. Анткени практикада мен Кудай эмесмин, бар нерсени Алланын каалоосу менен болот, айтайын деген нерсем ушул. Эмне экен, ушу Курандын себебинен сен айгаласың, эми сен кычалат болбо, келе бер деген сөздү айткым келип атат. Аял болсун, эркек болсун. Ушундай. Эң болезненный оору азыркы замандын простатит, аденома дегендер бар, туурабы? Бул алда ушундан болот. Сен сууктан эмес, же болбосо суукта даарат алып койгондон болбойт ал. Мүмкүн эмес, субханалла. Именно эмне экен? Айтып аткан нерсе азыркы. Аялдардын да ушундай болот аткан, тукумсуздук да ошондон болот. Сени субханалла башыңа бир шайтан отурдагы сенин эмеңди 0 кылып койду, процентиңди 0. Сен бала врач айтты, сеники 0. Жок, бүт бардык нерсең бар, өлгөн. Сен балалуу боло албайсың деди. Аялга айтты, жок, сенин бүт мемең бар, турбаларың бар, забити, өтпөй атат деди. Болду субханалла. Келе бер дейсиң. Эмне үчүн дегенде, точно билесиң, ошол жерде баягы бирөө отурат. Демек, сага бир эң көбүндө бир 2 ай, 3 айга чейин дем салгандан кийин, анан Кудайга шүгүр, канча деген жаштар балалуу болду. Сонун эле азыр биякта жүрүшөт. Айтышкан сен балалуу болбойсуң деген. Бир эмне үчүн деп?
Анткени сен субхана ал машина көргөн жок ичиндеги. Машина тартты да сени. Машина жаңы тартты, сен ошол жерде аны сен шайтанды көргөн жок, көрө албайт. Алла, туура айтасыз. Программада туура. Демек, ушундай нерселер бар экен туугандар. Алла да бекер сүрөткөн жок деп эсептейм. Демек, баарыңыздар толук кандуу ушул нерсе. Эми мен өзгөчө сабактын нерсем мен дайыма айтып келем, субханалла, ушул жерде тооба кылып отургула. Тооба зарыл. Эмне үчүн десе, биздин бардык проблемабыз биздин күнөөбүздүн себебинен болот. Белгилүү бир хадисте эгерде дейт, адам баласы бир өрөөн алтынга ээ болсо, эки өрөөн алтынга ээ болууну каалай берет. Анын оозун топурак толтурат. Өлгөнгө чейин мал дүйнөдөн тойбогон оозун өлгөн соң кабыр тобу толтурат. Ал эми ким Аллаха тооба кылып, таат ибадатка кайтса, анын тообосун кабыл кылат Аллахым. Алла Таала эки кишинин абалына күлөт. Алардын бири экинчисин өлтүргөн болсо да, экөөсү тең бейишке кирет. Бири Алла жолунда согушта өлтүрүлөт, кийин өлтүрүлгөн адамдын тообосун Алла кабыл алып, ислам динине багыттайт, мусулман кылат. Жана да ал да Алла жолунда согушуп шейит болот экен. Пайгамбар күн батчы тарапта туурасы 40 же 70 жыл аралыгында болгон бир дарбаза бар. Алла Таала асмандар менен жер жараткан күнү бул дарбазаны тообо үчүн ачып койгон. Жана анын тээ күн батыш тараптан чыкмайынча кыяматка чейин бекитпейт дейт. Пайгамбар асмандан түшүп келатканда бир кычыраган үн укту. Ушундай бир кычыр деп турду, мында бир башкача. Айткан бул эмне десе, ey Muhammed, бул сенин үммөтүң үчүн сенин урматыңа ачылган кечирим эшиги деген. Ошол себептен кандай болбо, кайсыдыр болбо, ошол эшик ачык дагы эле. Кимде ким тооба кыла турган болсо, о Кудай күнөөмдү кечир десе, ошол эшиктен тооба көтөрүлүп кирет. Кийин кайра жерге түшпөйт. Эгер Алла сага ошол тообаң менен ар жагына ыйман берип, эртең сен ошол күнөөнү кылбаган болсоң, анда Алла Таала түбөлүктүү бейишине эч бир эсепсиз киргизет иншалла. Бул жерде бейиштин 8 дарбазасы бар. Анын 7-өсү жабык, жана бирөөсү күн батыш тараптан чыкканга чейин, кыяматка чейин тообо үчүн ачык дейт. Бир эшик ачык. Эгерде көп күнөө кылсаң, жана эгер күнөөлөрүң асманга жетип калган болсо да, тооба кылсаң, Аллах тооболоруңду кабыл алат дейт. Буну пайгамбарыбыз айтып атат. Демек, урматтуу тууганым, аз уч жыл отурганда бардыгыбыз тооба кылалы. Жөн эле келген жок проблема. Мен дайыма айтырмын, жашоодо адам үчүн келген бардык оор, кырсык, кайгы, касиреттин бардыгы бул жеке өзүбүздүн себебибизден болот. Бирөөдөн күнөөнү издебей эле кой. Атаңдан да болгон жок, апаңдан да болгон жок. Бул аялыңан болгон жок, күйөөңөн болгон жок, балдарыңан бирөөдөн келген жок. Ал сенин себебиңен келди. Күнөө кылдың, чымындын канатында күнөө кылган болчусуң. Тиги башында. Ошону текеберлик менен кылгансың. Абалким субхан менсинип кылгансың, же болсо аңдабай, ойлобой эле кылып салгансың. Ошонун кесепетин азыр тартып атасың. Өзү сиз менен биздин ошол ойлобой кылган нерсебиз дайыма бизге зыян берет. Жөн эле болбойт. Алла Таала эгерде сен момун болгон болсоң, сенин күнөөңдү даражаңды көтөрүш үчүн ушул нерсени берип атат, сен көтөрүмдүү болушуң керек. Эгерде динге жан келип аткан болсоң, Алла Таала ошол замат тазалап атат сени. Эгерде сен бардар болуп, бүт нерсең болуп туруп, андан кийин Алла Таала сага кедейчиликти берген болсо, Алла Таала субхана мындан жакшысын бергенге даярдап атат дагы. Демек, тооба кылыш керек. Тообага бүткүл эшиктер ачык. Тообагында эгерде күнөө кылып жүргөн, күнөөнүн кайсы түрү болсун, билесиздер, Алла Таала Кур'анды ача турган болсоң, китепти толугу менен ача турган болсоң, бүт күнөөлөрдү эсептей турган болсоң, Алла айтат, мен кечирем дейт.
Бирок бир эле күнөөнү кечирбейт экен Кудайым. Ширк кылууну. Калган жагынан китепти ача бер. Алла айтат, кечирем дейт. Кечирем. Бирок ширк кылгандан кечирбейт. Ошол себептен Алла жалгыз, анын шериги жок. Ошол бактылуу кылат, ошол бактысыз кылат. Туугандар, ошол себептен ушул жерге келдиңер, бекер эмес. Алга азыр угуп аткан нерсени Алла бекер сүйлөткөн жок. Анткени ушул нерсебиз бар. Анан кимде ким мындай бир ордун таппай жүрсө жашоодо, анда шүгүр кылсын. Тобанын аркасында ошодон шүгүр кылсын. Бирок шүгүрдү альхамдулилlah. Эмне үчүн шүкруллах деп айтып койбойбуз? Кудайга шүгүр деп айтып койбойбуз биз. Аллага мактоо болсун деп айтабыз. Анткени Алла Таалага мактоо айтканыбыз себеби ушул эки. Эгерде сен Алла Таала берген неаматтарга, жакшылыктарга шүгүр кылбай айткан болсоң, Аллага мактойт деген сөз. Аллага мактойт, Алла сага ошону сага опа кылат. Бапа кылат деген сөз бар, билесиздерби? Эмне демек? Субханалла, баардыгыбыз тең тооба, шүкүр, Кудайдын буйругун аткаралы, машалла. Аракет кылабызбы? Баарыбыз Кудай күнөөбүздү кечирсин. Айтып аткан 4 оорудан арына баарыбыз Алла шифа берип, өзү колдонбосун. Амин.